Салам алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда негизги маселе жана мен Мыктыбек Арыстанбек. Биз өткөн көрсөтүүбүздө айттык эле, биздин азыр телевизиондук комплекс жаңы техниканы алмаштыруу менен убара. Ал эми биз бул учурда өзүбүздүн убаракерчилигибизди тартуудабыз. Тагыраак айтканда, сиздердин назарыңыздарга негизги маселени алып чыгуудабыз. Биз адаттан тышкары концерттик студиядабыз. Өткөндө да өтүндүк эле, биздин декорацияга жана атмосферага көңүл буруп байлай коюңуздар. Көңүл буруңуздар биздин көтөргөн темабызга. Бүгүн дагы аягына чейин биз менен болуңуздар. Анткени бүгүн дагы биз негизги деген маселелердин тизмесинен менимче сиздер үчүн кызыктуу да болот керек. Бир чети пикириңиздерди дагы бир жерге чогулткан жардам болсо керек. Бул да болсо Кыргыздагы бир жапайылык, кыз ала качуу. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Başka çoluk men oynaşıp kaçırışına. Tırlap koyayım. Hablerim de. Çok canım. Uzun gitti çok. Түндүк Америкадагы резервацияда жашап жаткан индейстер дагы биздин жогоруда айтып өткөн жапайылыкка аябай таң калса керек. Мен мындай үстүртөн изилдеп көргөндө дүйнө жүзү боюнча кыз ала качкан элдер көп экен. Элдик салтка киргизген, бирок кыргыздарга алар жетпесе керек. Ал жөнүндө кеп алдыда. Бүгүн мына ушу ала качуу боюнча сөз кылуу үчүн мен Бактыгүл Жапаровна Тогонбаеваны чакырдым эле. Бактыгүл Жапаровна мына ушул проблеманы терең изилдеген ишмерлерден. Топчугүл эже Шайдуллаева, белгилүү журналист, публицист, Ногойбаев Жумабек байке, ардагер, жана Чынара Терметчикова борборубуздагы сезим кризистик борборунун эксперти. Кадыр Маликов билими боюнча Иорданиядан бүтүп келген, ислам шари өкүмдөрү боюнча. Ал эми азыр болсо Кыргыз Россия Славян университетинде стратегиялык изилдөөлөр институтунун эксперти. Бактыгүл Жапаровна, мамлекет мына ушул саясатты билет деми? Элдеги ушул өнөкөттү билет. Мына ушул өткөн 15 жылдын ичинде ушуга каршы кандайдыр бир закон актылар болду беле? Бириккен Улуттар уюму аркылуу кабыл алынган конвенциянын атайы 16 статьясында мындай айтылган экен да. Нике курууда аял, эркек, кыз, жигит бирдей тең укуктуу деп. Бул бир. Аны башка дагы бир жакшы Кыргыз Республикасынын ушул жылы кабыл алынган мыйзамы бар. Үй бүлөдөгү зомбулуктан коргоо мыйзамы. Андан башка Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154 статьясында абдан жакшы айтылат. Кыз ала качуу 3 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Андан башка да Кыргыз Республикасында 2002 жылдан 2010 жылга чейин президенттин указы менен атайын улуттук программа кабыл алынган экен. Адам укугу деген. Мына ушул улуттук программанын 26 пунктунда айтылган аялдарга карата зордук, зомбулукту бузбоо үчүн мына ушул атайын мыйзамдар чыгарылган. Ошол мыйзамдарды көзөмөлдөөнү юридикалык министерствосы ошолорго жүктөлгөн да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы кыздарды зордоп, аябай мыкаачылык менен ала качкандар көбөйдү. Эми мунун биздин турмуштан таптакыр жокко чыгарып салууга такыр болбой атканынын себеби мунун тамыры тереңде экенде. Мунун бир топ жүйөлүү себептери бар. Биринчиден, жана Бактыгүл Жапаровна айтып кеткен, биздин кылмыш жаза кодексиндеги андан кийинки гендердик теңчилик боюнча кабыл алынган бир топ улуттук мыйзамдарды деги эле адам укугу жөнүндө биздин элде, айрыкча жаштарда өз укугу үчүн күрөшүү жөнүндөгү мыйзам жолу менен укугун талашуу жөнүндөгү түшүнүк биздин жаштарда жок. Булар билбейт аларды. Ошо алып качып аткан жигит дагы мен ушундай бир мыйзамдын ушундай пункту менен жазаланып калам деп ал коркпойт. Себеби кыздардын көбү мындай башы ийип калат, моюнсунуп калат. Баягы укугу үчүн артынан түшүп, ал сотко берип, сот ушинтип бир күрөшпөйт. Алып качкан жигиттердин жазаланганы өтө сейрек жигиттер жазаланат алып качкандар. Жокко эсе. Экинчи бир себеби
бул социалдык жагдай деп да түшүнсөк болот. Көбүнчө мына кедейлик, жарды жашоо, мисалы көп балалуу үй бүлөдө ошо кызын ала качса мейли дейт ата эне. Ошо күрөшкүсү келбейт, эми ушул барган жеринен бактысын таап жашап кетсин. Ал кызын ошого көндүрөт, ынандырат. Кыскасы кызы ошо бирөөгө бүлө болуп кетсе экен деген тилек менен ал бул жерде ал сүйөбү, көңүлү барбы, жокпу аны ойлошпойт. Бул кедейлик экинчи себеби, жардылык. Үчүнчү себеби, үчүнчү дагы бир олуттуу себеби, биз кантип үй бүлө курушубуз керек, мисалы. Кантип үй бүлө курушубуз керек. Үй бүлө куруунун, айрыкча жаш үй бүлөлөрдү куруунун мурдагыдай бизде механизмдери, институттары жок азыр. Мамлекет тарабынан каралган эмес, дейли? Эми мурда мисалы жуучу деген институт болгон биздин элде. Ошол айылдын жакшылары, айылдын акылдуулары, мен дегендери, баягы элге кадыры бар, баркы бар адамдар ошо жуучулук милдетти аткарышкан. Ошо бир жигиттин көзү бир кызга түшүп калса, ошо жуучу барышкан ата энесине. Мен мындан 5 жыл мурда университетте лекция окуп жүргөн маалда ошо гендердик өнүгүү боюнча мен атайын студенттерге тапшырма бердим. Мен чоңойгон үй бүлө деген темада. Ошондо силердин ата энеңер кайсы жол менен баш кошушкан? Ошондо 99% айткан биздин ата энебиз ала качуу жол менен баш кошушкан деп. Каяктан баштаган? Эми бул нерсени ушунчалык бизге ошо сиңип калгандыгы ушунда болуп атпайбы? Жумабек аба, ала качкан балким туурадыр. Азыр эл кедей болуп атса. Кандай деп ойлойсуз? Балким Топчугүл эже айткандай, эми мамлекет дагы жуучулук кылбай мунунун кызын ал, буга кызыңды бер. Же мындай кыл деген институттардын кереги жоктур. Мына балаңыз көрдү да бир кызды торпокчасы менен томкоруп машинеге салды, апарып отургузду. Бир кемпир жатып алды босогого, мен аттасаң анан кет деп. Анан кыз калды ошол жерде байкуш, тебеленди. Анан эми таш түшкөн жеринде оор, балким антип күйөөгө тийбесе дагы 30 жыл жүрүп калмак беле. Мисалы мен бир факты айтып койсом, 63 жылы мен Нарында Оттук орто мектеби, 11 жылдык мектебиде директор болуп иштечү элем. Ошол учурда бир учурда экзамен, акыркы экзамен бүтөөрдө эшикте ала качып кетебиз деген машинелер, эл, атчандар толуп калыптыр. Эшикке чыгарууга болбой калды. Анда ала качып чыргыла турган. Ошондуктан эшикке мектептен чыгарбай туруп, милицияга звонить этип Нарынга, анан ушунда иш болуп атат, келип жардам кылыңыздар деп, анан ошону менен анан кыздарды үйлөрүнө жеткизип бердик эле. Эми бүгүнкү учурда дале айыл жеринде жашайм мен, кыз ала качуу фактылары бар. Кыз ала качып келип уулу. Анан ачуу басарына барып, ора чыгым тартып, анан ага болбой кыз кетип калып, анан эне атасы келиндин да жок. Анан чыгым да тартып, анан ушундай орада калган фактыларды биз айылда көрүп жүрөбүз. Бирок азайып калды, бирок дале бар. Бу менин оюмча мына бул бүгүнкү коюлуп аткан бул негизги маселе, өтө эски салттын калдыгы, бул жакшы маселе. Ушул сыяктуу Ошо туурабы эми? Эми бул салт туура эмес. Ала кач. Мисалы мен бир факт айтайын. Ошол эле биздин кошуналардан бирөөнүн уулу ала качып келген. Болбой алып кетишти. Кыз ыйлап такыр болбой. Андан кийин кошуна эле айылдан сүйлөшүп, ошол эле бала бир кыз менен үйлөндү эле, ошону менен бактылуу жашап атат. Эки балалуу болду. Бирок эми ала качып деле татынакай жашап аткандар бар да. Ала качып жашаган фактылар деле бар, бирок антпей эле сүйлөшүп, бүгүнкү заманда илгери болсо кыздарын эшикке чыгарган эмес, сүйлөшө алган эмес балдар. Азыр сүйлөшүп эле, тил табышып, пикир алышып, анан үйлөнүү туура. Мына ал эмес эне атасы катышып, анан кийин үйлөнсө, муну менен бактылуу үйлө болуп жашаганын турмушта көрүп жүрөм. Ушул ала качуу бизде ушундай массалык мүнөзгө ээ болуп кетти да. Дагы кандай түрткүсү бар? Топчугүл эже айтып атат, экономикалык түрткүсү бар. Мамлекет үйлөнүү процессин уюштуруп бербегендиги дедиңиз, экинчиси. Дагы үчүнчүсү мурдакыдан калган инерциялык кыймыл деп атат да. Дагы кандай себеп болушу мүмкүн? Наверное, менталитет, чуть-чуть ментальность, которая отразилась. Эгер менталитет десек, кыргыздарда мындайда жок эле дедик. Бар болгон. Например, у всех тюркских народов это заметно. Это не только у кыргызов, казахов, Бирок ал массовый эмес эле да? Чеченцев. Ал мындай массовый мүнөздө эмес эле. Бир, мисалы үчүн, бир жылкычы бир байдын кызын ала качты.
Анан бир ырчы муну дастан кылып чыгарып койду. Ну это... Анан бул деген сөз басты иш эмес да. Ну это возможно, давайте я просто подумаю, вот я по-своему смотрю, что шариатта бар, мында эме, кафа деген сөз бар. Кафа, орысча термин бар, это взаимопригнанность социальных слоев. Да? Почему? Потому что счастье и взаимопонимание в семье основывается также на взаимопригнанности именно социальных пластов общества. Возможно, и с этой стороны. Это в той семье, где нет религии. Да. Это в той семье, где нет Да, религии. да. Да, там социальный фактор будет играть Да, роль. да. Мына бир элестетип көрөлү, бир кызды ала качкан процессти, байкуш кызды киного алып барам же андай мындай деп алып чыгат. Алып чыгып чыңырткан бойдон алып барат үйгө. Бир бөлмөгө камайт. Биринчи жеңелери кирет, жолу сала албайт, кемпирлер кирет, сала албайт, анан достор кирет. Өкүртө сабап, зордоп алып кызды. Анан кийин отургузат. Эми кетсең кете бер бар дейт. Ал кыз эмне кылды байкуш? Эми отурат да. Анан ачуу баштагы келет. Кат жазып берет. Келгенден кийин жеңелерин горизонтальный абалда чыгарып коет. Биз деле урду алып келгенбиз, отурайлы анан. Эми мен ушул үй бүлөнү айтып атам да, ушул үй бүлө балким туурадыр. Андай кылбасак мен өзүм сүйгөнүмө жетемин деп жүрүп, дагы 30 жыл эрге тийбей өтүп кетеби деп атам да. Балким ошентип ала качып келип ол үй бүлө түзүлүп калып атабы деп. Балким туурадыр эже. Мен буга кошула албайм, себеби бул туура эмес негизинен. Көпчүлүк жигиттер азыркы учурда, азыркы биздин турмушта өзүнө өзү ишене албаган жигиттер. Мисалы үчүн экономикалык акыбалы начар, же билими жетишсиз болсо, же өзү арак ичип жүргөн болсо, же болбосо дагы бир жаман адаттары бар балдар болушу мүмкүн да. Ошол учурда ал балдар өзүнө өзү ишене албайт. Мындайча айтканда жүрүм туруму, ишенимсиз жүрүм турумду балдар деп койсок болот да. Ошол балдар кыздарга сөз айткандан коркушат. Эгерде өзүнө көңүлү сүйгөн бир жакшы көрүп калган кызы болсо, ошонун жанына барып айт, сүйлөшүп көрсө болот эле да. Бирок сүйлөшөйүн десе ал кыз аны жактырбайт, себеби анын жанагындай кемчиликтери болуп жатышы мүмкүн да. Бул учур өзүнүн кемчилигин өзү билет ал бала. Демек, бул учурда кайсы жолго барыш керек? Ала качып эле алып алыш керек өзүмө жаккан кызды деп. Ушундай жолго барып аткан учурлар. Эми тиги кыз өкмөткө даттанды дейли. Бактыгүл Жапаровна. Өкмөттө гарантия барбы? Бар. Тиги кызды, мейли, тигини камадык. Сибирге жөнөтүлдүк. Тиги кыздын тагдырына өкмөт кандай карайт эми? Анын мойнунда күйөөгө тийип чыкты деген ярлык илинип турат. Ата-энесине болгон мамилени караңыз эми. Тиги кызды өкмөт кантип анын аброюн карап берет эми? Мына элестетели бир кызды ошентип зордошуп отургузду. Ал кыз жазды. Жазгандан кийин артынан кудалары түштү, ата-энеси элге жаманаттуу болду, эмжелеп отура бербейби? Бул соттотуптур, эрин соттоттур, тигиндей мындай. Ал кыздын тагдыры өлдү. Же ага караганда тиги менен жашай берген жакшы болчу да? Кем мамлекет эмне кылыш керек? Мамлекеттин деңгээлинде ошо кепилдигин ала албай аткандыгы да. Ала качкан кыз, мындай аябай өзүнө уят болгон кыз катары, өзүнүн укугу тебеленген катары ал сотко берип, ала качкан жигитти каматып, кыз өзүнүн мындай эркиндигин камсыз кылган учурду тилекке каршы биздин коомчулук, биздин коом аябай катуу сынга алат. Жактырбайт муну. Жактырбайт. Тиги кыздын тагдыры, силер туура айтып атасыңар. Ал качып отурбай келе берген кыздын тагдыры, кийинки тагдыры көп жакшы болбой калат. Негедир ушундай болуп калат. Эми буга көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Ошондо мыкты силер айткандай 30-дан ашса да турмушка чыга албай калгандары болот. Ошондо отуруп эле калсам болмок деп өкүнгөндөрү болот. Мына ушундай тилекке каршы ушундай абалга туш келишет. Эмнеге элдик менталитет ошо укугу тебеленген кызды көрүп туруп, ошо кызды жаман көрөт? Себеби элдик менталитеттин өзөгүндө эң негизги нерсе үй бүлө куруш керек. Кандай болбосун? Укугуң тебеленеби? Кандай болосуң? Кыз бала бойго жеткенде үй бүлө куруп жашаш керек. Бирөөнүн босогосун аттоо деген биздин менталитетте өтө мындай ыйык нерсе. Анан биздин жигиттерибиз ошентип эптеп босогосун аттатууга аябай аракет кылып, жанагындай мыкаачылык менен босогону аттатып алышат. Босого аттагандан кийин кыз ошол үйдө калыш керек. Дагы кандай себеби бар? Эл эмне үчүн ошол кызды жаман көрдү? Тиги зөөкүрдү эмес. Ал зөөкүрдү эл соттой турган болсо аны кайра актамак. Топчугул айтып кетпеди, кыздын барар жери күйөө, буудайдын барар жери тегирмен деп. Аттадыңбы, болду, ошол жерге барышың керек деп кыз тараптан болгон, ата-энеси тарабынан болгон кысым аябай жаман да.
кайра келбейсиң, эмне кылсаң да өлүң ошол жерде калсын, эмне болсо да жашайсың, кайра келбе деп колдоо күтө албайт өзүнүн ата энесинен. Сизге да берейин. Эмнеге эл ошол кызды жаман көрүп атат? Мен ойлоп атам, Мыктыбек, бул бизде илгертен ошо жүрөгүндө калып калган нерседе кыз бала бөлөк бөлөнүн бөлөсү депчи. Өзгөчө бул аталардын ушул кемирээк ойлогону деп ойлойм да. Мен да өзүм суроо берип алып, өзүмө жооп пайда болду да эже. Эмне үчүн бир кыз тебеленип, окууга тебеленип, зордукту алып, эртеси сотко кайрылса, эл ошол кызды эмнеге жаман көрөт деген суроону бердим да. Көрсө, менин оюмча, эл аны жаман көргөндө элдин баардыгы кыздан көрөт да. Кыз өзү ала качууга себепкер болгон деп. Чындыгында ошондой көп да. Кыздар эгерде өзүн тыйып жүрсө, ачык эле, грубо айтканда да, көрүнгөн менен шалтактай бербей, түз барып, түз келип жүргөн кыз болсо, эгер аны ала качкан болсо, укугун тебелеп зордуткан болсо, эл жапырып барып алдабыз өкүрдү өлтүрүп салат. Биздин бир жакшынакай кызды ушинттиң деп. Бирок мен да кошулбайм. Айтыңыз. Бул зордук, зомбулук жөнүндө түрлүү мифтер бар. Бул ала качуу жөнүндө миф деп айтар элем да. Кыз күлүп койсо эле болду, ала качып кетиш керек деген туура эмес. Кыз эмнеге күлөт? Кыз эмне үчүн күлбөйт? Эмне үчүн күлбөш керек? Мейли, күйөөгө тийип алып каткырсын мейли. Анан эми азыркы мына кыздардын кийингени, эже, мына азыркы кыздардын кийингени, мени ала кач дагы, мени зордукта деген кийим болуп атпайбы? Жок, күлүп койсо эле ала качып кел. Ал мага күлүп койду, карап койду, бул мени сүйүп калды. Же болбосо ушул тартип экен, ушул кызды алып кетиш керек деген такыр. Мына кызды ала качсаң болот. Себеби бул кыз жиндилик кылбайт, өз эрге тие албай араң турат, жүргөнүн кара дейт да. Жок, андай мынтип ойлобош керек. Чынында эле чындап келгенде андай силер айткандай ошондой жаман жүргөн кыздарды жигиттер ала качпайт. Жигиттер эң жакшы кыздарды ала качат. Жигиттер тандап туруп ала качат. Эгерде жакшы кызды ала качып, ошентип укугун тебелесе, ата энеси барып чыгарып албаган ата энеси анда келеси го. Мен кызымды жакшы тарбияладым эле. Көчөдө бирөө күлмөктүрсүн, жылмайган эмес. А сен эмне муну алып алдың? Убактысы келгенде турмушка чыгат деп, э? Демек, ата эне да билет да кызым ким менен кандай жылмайып жүргөндүгүн. Анан барып эми көрөр жерин көрдүң, мына кызым өзүң ушул тагдырды тандап алдың, дискотека. Кошуло албайм, себеби ата эне деген мынакей жаркыраган эле чолпондой кыздың ким менен жылмайып жүрдүң эле, анан рас эле болуп туруп ала качып кеткен. Жок, эми айтылбайт. Муну айтпайт дейм, ата эне билет да кызын, билет да кайсы дискотекага канча жолу кеткенин, тамеки тартканын билет, арак ичип жүргөнүн билет. Жанагы сиз туура эмес айтып атасыз, менталитеттен кутула албай атасыз да, ушул жерде отуруп сиз деле кутула албай атасыз. Үй бүлө куруунун максаты эки эле нерсе болуш керек да. Үй бүлө куруу эки эле нерсеге тиктелиш керек. Бул тукумулоо, анан бузукулуктан сактануу. Эки эле максат аркалаш керек, туурабы Кадыр? Эгерде экөөнүн бирөөсү эле туура эмес болуп калса, үй бүлө урайт. Эми алып качып аткандарда менимче ушул максат туура эмес го. Тукумун улоону ойлоду, же дагы башка нерсени ойлоду. Же ата энеси кыйнады, бол эми үйлөнбөйсүңбү эми деп. Бизде кризистик борборго кайрылган кыз келиндердин турмушун иликтегенде моундай бир кандайдыр бир закон ченемдүүлүк байкалат да. Ажырашкандардын көпчүлүгү ала качуу менен үйлөнгөндөр экен. Демек, канчалык деңгээлде ала качуу коомдо көп болсо, ажырашуу ошончолук көп боло берет экен деген жыйынтыкка келдик да биз. Эже, эмне кылыш керек? Биздин алысты көрө албагандыгыбыз ушул өздөрү жүрөгү менен ичиндеги ар бир кыздын, жана келечегин ойлогон кыздын жүрөгү чаңырып турат да. Ошону ойлогон, проблеманы ортого салган ушул өкмөттүк эмес уюмдар менен өкмөт өзү ишти алып барбагандыгы да. Биримдикте ишти алып барганга аракет кылыш керек эле да. Өкмөт менен байланыш болуш керек да, байланыш болуш керек. Өкмөт НПОлор менен иштесин. НПОлор эмне кылат? Ар бир жигиттин артынан сайып карап турат. Жок, андай эмес да. Эми мисалы мына Нарын областында Бакубат деген өкмөттүк эмес уюм бар, э? Мына ошол өкмөттүк эмес уюм былтыр бир жакшы иликтөө жүргүзгөн экен да. Ошол иликтөөнүн негизинде 100 аялдын ичинен 62син зордук менен ала качкан экен. Мына ошондой иликтөө. Бул иликтөөнүн негизинде кыргыз аялдарынын 46%
ошол зордук зомбулуктун негизинде ошо ала качууга дуушар болгон. Бейөкмөт уюмдар эмне кылып берет эже? Эми булар иликтеп берет, изилдөө кылат. 165 аял алып качылыптыр, бүттү. Жок, ада эмес да. Атайын мен ойлойм да, атайын ушу мамлекеттик деңгээлде өкмөттүк эмес уюмдар менен жана эл аралык уюмдардын долбоорлорунун негизинде биримдикте бир аябагандай жакшынакай ошо аялдарга карата зордук зомбулукка каршы келген бир жакшы бир концепцияны иштеп чыгыш керек да. Каржы сөзсүз каржы ресурстарын, бюджеттик ресурстарды кошо алыш керек да. Жана сиз башында бир 10 чакты мыйзам актыларын айттыңыз. Бу жерде 10дон бери бар экен. Ала качмагыла дегенчи. Жок, мен дагы ар бир кыргыздар алып качып атат. Бейөкмөт уюмдар көбөйүп атат, алып качкандар көбөйүп атат. Себеби ошол жанагы жакшы мыйзамдардын иштөө механизминин иштелбей калгандыгы. Өкмөт эмне кылыш керек мына ошо кыргыздар бирин-бири алып качып кетпес үчүн? Ушундай салттарды, ушундай берүүлөрдө элге коомчулукка пикир жаратуу ушунчалык көп айтылса мунун туура эместиги. Мына ушуну эл көрүшөт, угушат. Туура эмес турбайбы дейт. Телевизор көрбөгөн киши жок. Мына ушул жагынан көп жакшы жардам болот. Түшүндүрүү иштери да. Азыр эмне кылыш керек мамлекет? Самое главное, нам надо принять участие, чтобы изменить эту традицию, обычаю, надо обратиться, естественно, к религиозным институтам. Почему? Я сейчас объясню. Во-первых, все обычаи, которые, например, вот умыкание девушки, да, оно всегда, те, кто этим ищет, то есть сам этот обычай, ищет подтверждение где? Ищет подтверждение у Молдулор, да? То есть для того, чтобы сделать нике. Правильно? Узаконить. Узаконить. Вот это вот узаконивание, да, мы должны в первую очередь подключить, естественно, мечеть. Вот. Подключить имамов мечети, подключить Молдулор для правильного просвещения, вообще понятия, можно ли это делать, первое. Второе, будет ли это законным брак. И третье, права женщины и обязанности друг перед другом, женщины и мужчины. Кадр, ала качкан кызды никеси туура эмеспи? Да, если не будет согласия, да, то нике считается недействительным в любом случае, в государственном, либо по шариату считается незаконное бракосочетание. Если в случае он украл девушку, да, привел домой, но до начала бракосочетания, самой церемонии, да, девушка передумала, вдруг увидела, что джигит хороший, богатый, умный, и полюбила его, или дала Нет, согласие. Согласие, вот Кадр, давай по полочкам поставим. Если у девушки нет согласия, это нике перед Богом считается недействительным. Недействительно. Она за кошего сидит, за нее отвечает джене. Это идет? Нет. Вот она, молда спрашивает, паланчанын кызы, Нет. паланчанын баласын никеңе туттуң бу? Жок, Как всегда, девушка молчит, джене говорит, тутту. Жок, это вообще игра. Нет, болбой. 99 кыргызов так женились, 99%. Ну вот, поэтому я и говорю, что Молдулор должны правильно донести. Алар эмне деп айтыш керек, айланып кетейин. Кызды көшөгөнчүнө кирип, өзүң буга тийүүгө макулсуңбу деп сураш керек. Да, сураш керек Молдулор. Шариат. А эгер кыз каким-то шантажным путем говорит за нее, Джене. Жок, кыздын өзү эле айтып атат да, аргасыздан айтып атат. Я согласна, говорит, но она вынуждена это говорить. Нет, вынужден. Вот в этом случае, смотрите, шариат и мне, биринчи ниет болуш керек. Почему? Потому что в исламе первое, есть такое правило юридическое, называется иннамаль а'малю бин ниет, да? Любое ваше деяние по вашему ниету, по намерению. Если намерение у ней было хоть 1 грамм из 99 сомнения, либо неудовлетворения этим, то есть не был ниет настроен на что-то, да, и этот ниет был создан искусственным путем давления, путем принуждения, да, либо уят, вот, то в этом случае ниет считается недействительным, а поэтому и действие считается недействительным. Анан бул жерде жигиттер кандай жоопкерчиликте болсо үй бүлө күтүүдө, кыздарда да андан көп жоопкерчилик болуш керек. Бизде кыздардын өзүндө дагы баягы биз ушундай идеал тутуп айткан кыздын 40 чачын сыйлаган, 40 чачын 40ка бөлүп өргөн биздин ыймандуу жакшынакай кыздарыбыз азыр калбай калды. Азыр кыздардын өзү, мына Мыктыбек бир чети туура айтты, кыздардын өзү жигиттерди, эркектерди мындай жаман жоруктарга түрткөнгө кээде өздөрү себеп болуп калган ушулар болуп атат. Бул жерде ошол жалпы жана кыз бала деген бийик ыймандын, кыз бала деген бийик кадыр барктын
ээси болбой калып атат кыздардын көпчүлүгү. Кыздар жөнөкөй эле көчөдө бир нерсеге айланып, аны каалаган күнү эле көңтөрүп алып кетип эле аны машинеге салып жүктөшүп алып атышпайбы? Анан ал бир күн жашайбы, 2 күн жашайбы? Ал да белгисиз болуп калып атат. Кыздардын кадыр баркы кетип калып атат, кептин баары ушундай болуп атат. Кыз сиз туура айтасыз. Менимче кыздар гана эмес, аялдар азыркы ушул доордо эне институту деген түшүнүктөн искусство объектисине айланып калды да. Жана итке бере турган оокатты да кыздын сүрөтү менен берет. Кайсы товарды сатпасын, рекламада аялдын жубаңач сүрөтү менен. Бул эмне кыздын аброюн түшүрүп атат. Аны сексуалдык бир объект катары гана баалап атат эркектер. Башка жок. Бул мунун жоопкерчилиги бар, кийиндириш керек, ичиндириш керек. Бул мал эмес да, эгер жаман болсо сатып ийгидей. Деген түшүнүк жок болот. Мен муну маселени экиге бөлүп карайын дедим эле да. Мисалы үчүн жана сиз башында айттыңыз топчу эле. Алып качуунун бир түрү, эгер бир жигит бир кыз менен сүйлөшүп жүргөн болсо, эл катары үйлөнөлү десе, калыңга жигиттин тыйыны жок. Ата-энеси дүңгүрөтүп той берейин десе, ата-энесинин деле колунда жок. Каалап турат баардыгы. Бирок анан үйдө кеңешип туруп, балам, алып качып эле келе бербейсиң, бир нерсе кылабыз, мына жерде. Дейт, кыз үйгө барып, мен алып качып кеткен атат десе, өлүңдү көрөйүн, ушуну көрмөксүн деп калып эле урушумуш болуп. Анан бир күн киного чыккан киши болуп, машинеге салып, алып барып анан айылга жетейин, ыйлап коеюн, жеңелерге уят десе, тегинси калып эле ыйламыш болуп, алып кирип жашап калды. Бул алып качуу эмес. Бул жөн эле көрүнүш, бул жөнүндө сөз жок. Мен айтып аткан нерсе, эркексиңби, үйлөнбөйсүңбү десе, арданып ичип жүргөн жигит 30дан өтүп калды, же жетейин деп калды. Үйлөнбөйсүң десе, арданып кетти да чыгып соседдин айылда бир кызды көрдү. Эч кимге айткан жок, достору менен барды дагы машинеге чыңыртып туруп салып алып келип отургузуп койду. Мен ошол жөнүндө да бүгүнкү сөз. Бул өтө коркунучтуу болуп атат. Азыр Кадыр айтып атканы чындыгында мага анчалык деле жаңылык эмес эле, бирок көпчүлүк тере көрүүчүлөргө никени кайра карап чыгууга туура келет. Алууга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ал эми сиз айтып кеткендей жанагы алдын алган булак эмнеден болуп атат, анан кийин жанагындай сезимтал жигиттердин өзүнүн оозу менен айтылган бир маселе көтөрүлүп чыкса деген идея мага азыр жагып калды да. Чындыгында балдардын өзүнүн оозу менен айтылса, анан кийин ошол балдар башка балдарга үлгү болсо, коомдо кандайдыр бир кылк деген бир балдардын оюна бир ой кетиши да мүмкүн да. Ушул туура эмес окшойт. Мен да ушундай кылайын деп аттым эле, ушул жолго барбаганым туура болот окшойт деген кандайдыр бир түшүнүгү алып калат эле деп ойлойм да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биз алдыга койгон темабыз Кыргыздагы кыз ала качуу деген маселени козгогонго аракет кылдык. Албетте жарым сааттын ичинде сиздерди ала качуудан токтотуп калам деген ой өзү келесі болук болсо керек. Ала качам дегениңиздер ала кача бересиңер. Ал өзүңүздөрдүн ыйманыңыздарга баа нерсе. Биздин айтайын дегенибиз, эгерде бир эле кыздын укугу тебеленсе, бүт кыргызга татый турган нерсе. Эгерде кыздарыбызды өзүнүн эркектик, эже айтып аткандай, эркектик дараметинен уялып, зөкүрдүк менен алып качып атканын көрсө, кыргыз буну токтотуш керек. Кыздар Кыргызда бааланган жан. Кыргыз кыздарын бааламайынча ушундай тебеленде жашай беребиз. Менимче ойлоно турган убакыт келди го. Ала качкандарды илгери Кыргызда союлдабыйчу. Эми бүгүн союлдабасак дагы кызды кайра алып чыгып, мамлекет ал кыздын тагдырын, тиги зөкүрдү камагандан кийин ал кыздын тагдырын кантип орнотууну кам көрүш керек. Буга бул пикир эскирбесе гана негиз боло алат. Анткени бүгүн бул негизги маселе. Келерки жумага чейин салам алейкум.